Тышкы иштер министрлиги Сауд Арабиясынан Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча маалыматтык билдирүү таратты. Кыргыз Республикасынын президенти Сын Жапаровдун эвакуациялык каттамдарды уюштуруу боюнча тапшырмасын аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын Сауд Арабия падышалыгындагы элчилиги тарабынан тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында авиакомпаниясы менен 2026 жылдын 4-мартынан тарта Жидда Ош багыты боюнча каттамдарды кайра жандандыруу боюнча макулдашуу жетишилди. Каттамдар жумасына 3 жолу дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү аткарылат. Ошондой эле Жидда Бишкек багыты боюнча аба каттамдарын жумасына 3 жолу кайра жандандыруу боюнча иштер улантылууда. Министрлик жана Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелери жакынкы чыгышта жүргөн Кыргыз Республикасынын ар бир жаранынын коопсуздугун жана мекенине аман-эсен кайтып келишин камсыз кылуу үчүн бардык зарыл чараларды көрүүнү улантууда. Издөөдө жүргөн жаран Азербайжандан экстрадицияланды. Башкы прокуратура тарабынан Азербайжан Республикасынын компетенттүү органдары менен жүргүзүлгөн ийгиликтүү өз ара аракеттенүүнүн жыйынтыгында өзгөчө ири өлчөмдүү алдамчылык кылууга айыпталып, издөөдө жүргөнтүт. Аттуу жаран тийиштүү экстрадициялык жол-жоболор аяктагандан кийин Кыргыз Республикасы эмнин кызматкерлеринин коштоосу менен Баку шаарынан экстрадицияланып, андан ары кылмыш жоопкерчилигине тартуу максатында тергөө изоляторуна киргизилди. Белгилей кетсек, эки жабырлануучунун ишениmin кыянаттык менен пайдаланып, 46 миллион сомдон ашуун акча каражаттарын мыйзамсыз ээлөө менен материалдык зыян келтирип, Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгып кеткен. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы жазык укуктук чөйрөдө эл аралык кызматташуунун натыйжалуулугун жогорулатууга жана кылмыш жоопкерчилигинен кутулбоо принцибин камсыз кылууга багытталган чараларды туруктуу негизде жүзөгө ашырып келет. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктар Иран-Түркия чек арасындагы көзөмөл өткөрүү пункттары аркылуу чыга алышат. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги Иран Ислам Республикасындагы кырдаалдын сакталып турушуна жана өлкөнүн аба мейкиндигинин жабык болушуна байланыштуу төмөнкүлөрдү билдирет. Түркия Республикасынын тышкы иштер министрлигинен алынган маалыматка ылайык, чет элдик жарандар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары Ирандан Түркиянын аймагына Иран-Түркия кургактык чек арасындагы көзөмөл өткөрүү пункттары аркылуу чыга алышат. Эгерде сиз Иранда болсоңуз жана Түркия аркылуу чыгууну пландаштырсаңыз, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигине же Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасындагы элчилигине алдын ала кайрылууңуз зарыл. Кыргыз Түркиядагы элчилиги Иван Караш. ГЖ ыкчам байланыш телефону 95 145 689 6800 tel 93 112 491 3506 Кыргыз Республикасы Темнин консулдук департаментиги ГЖ 996 999 312 Россияда кыргызстандыктар жол кырсыгына кабылган. 28 февралда Россиянын Карелия Республикасында Кыргызстандын жарандарынын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын Санкт-Петербург шаарындагы башкы консулдугу учурда кырсыкка катышкан жарандардын өздүгүн аныктоо жана окуянын бардык жагдайларын тактоо боюнча ыкчам иш алып барууда. Башкы консулдук кырсыктан жабыр тарткан мекендештерибизге бардык зарыл болгон консулдук укуктук жардамдарды көрсөтөт. Бул маселе министрликтин жана консулдуктун өзгөчө көзөмөлүндө, деп айтылат маалыматта. Учурда жабыркагандардын абалы жана кырсыктын себептери тууралуу кошумча маалыматтар такталууда. Президент Оман аркылуу 300 кыргыз жараны эвакуацияланат. Президент Садыр Жапаров жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө калып, мекенине кайта албай жаткан кыргызстандыктарды эвакуациялоо боюнча иштер тынымсыз жүргүзүлүп жатканын билдирди. Анын айтымында, Бириккен Араб Эмираттарында учуп конууга тыюу салынганына байланыштуу Оман мамлекети менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, эки чартердик учак аркылуу 300 жаранды алып чыгуу боюнча макулдашууга жетишилди. Эгер Байден учууга уруксат берилсе, калган жарандарыбызды бир күндүн ичинде алып чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жетет, деп жазды президент. Маалыматка ылайык, биринчи кезекте Оман аркылуу жаш балдар менен аялдар эвакуацияланат. Мамлекет башчысы жарандарды сабырдуулукка чакырды. Абактагы Акын Аскат Жетиген кыйноого кабылып жатканын маалымдады. 27 түрмөдө жазасын өтөп жаткан жарандык активист Ырчы Аскат Жетиген абак кызматкеринин кыйноосуна кабылганын адвокаты Нурбек Токтакуновго жазган катында маалым кылды. Катта Аскат Жетиген 27 түрмөнүн жетекчилиги аны айып изоляторуна ШИЗО жапканын, буга бир нече күн мурун абакка акыйкатчынын омбудсмен өкүлдөрү барып, ал жакта жазасын өтөп жаткандардын абалы шарттары менен таанышуу учурунда абактагылардын укуктары бузулуп жатканын айтканы себеп болгонун жазган.
Аскат Жетиген ошондой эле түрмө кызматкерлери абакты жылытууга бөлүнгөн көмүрдү ысырапчылык менен иштетип жатканын, жазасын өтөп жаткандарга спорт менен машыгууга тоскоолдук жаралганын, 2000 сом төлөбөгөндөр залга киргизилбей турганын белгилеген. Аталган түрмөнүн улан аттуу кызматкери кыйноого алганын билдирген активист абакта ал ашкере оройлугу жана зөөкүрлүгү менен белгилүү экенин жазып, ачык айткандарды айып изоляторуна камап, ар кандай ишке мажбурлап келерин билдирген. Абактагы акын ошондой эле түрмөнүн жетекчиси да ал жакта кармалып тургандарга коркутуп, үркүтүп, орой мамиле кыларын белгилеген. Адвокат Нурбек Токтакунов 27 абактын жетекчилигине Аскат Жетигендин айып изоляторуна камалуу себебине түшүндүрмө талап кылып кат жолдогон. Инспекторду унаасы менен сүйрөп кеткен айдоочу кармалды. 27 февралда саат 17:00 чамасында Бишкектин Фрунзе жана Коенкозов көчөлөрүнүн кесилишинде муниципалдык инспекциянын инспектору укук бузуу фактысын аныктаган. ННКС аттуу жаран 8К166 мер мамлекеттик номурлуу унаасын жашыл аянтка токтотуп койгон. Муниципалдык инспекциядан билдиришкендей, укук бузуу аныкталгандан кийин айдоочу документтерин көрсөтүүдөн баш тартып, күнөөсүн мойнуна алган эмес. Ал инспектордун талаптарын этибарга албай, жөө жүргүнчүлөр үчүн бөлүнгөн жолдон унаасын айдап кетүүгө аракет кылды. Инспектор укук бузуучуну токтотууга аракет кылып, өзү унаанын жолун тоскон. Бирок айдоочу унаасы менен инспекторду сүзүп, андан ары унаасы менен сүйрөп кеткен, деп билдиришти инспекциядан. Милиция кызматкерлери аталган жаранды кармап, 1 Рийбдин 5 шаардык милиция бөлүмүнө жеткирилди. Материалдар укуктук баа берүү үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришкендей, аталган факт боюнча 1970 жылы туулган Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодекстин 126 беренеси кичинекей бейбаштык боюнча протокол түзүлүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Баткенде Жеңгонун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөлөрү кармалды. Кыргыз Республикасы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Баткен облустук ички иштер башкармалыгы менен биргеликте Баткен облусунун коомдук саясий жана башка турмуштук тармактарындагы уюшкан кылмыштуу топтордун жана криминалдык элементтердин идеологиялык таасирин аныктоо жана алдын алуу максатында жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар айрым Кыргыз Республикасы жарандары аныкталды. Аталган жарандар кылмыштуу ишмердүүлүктү каржылоо максатында оор кылмыштарды жасап, залал келтирүү коркунучу астында опузалап акча талап кылуу менен алектенип келишкен. Алсак, ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын аймагында К. Досоновдун Жеңго тобунун мүчөсү катары автоматташтырылган маалымат базасында каттоодо турган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү энин идеологиялык жактоочуларынын тобу бар экени аныкталган. Ал 2025 жылдын 26 декабрында Ош облусунун Ноокат районунун 44997 жылы туулган жараны Син куралдуу каракчылык жасап, ага оор дене жаракаттарын келтирип, 230 000 сом акча каражатын ээлеп алган. 2025 жылдын 28 декабрында Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексинин 207 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө иш-чараларынын натыйжасында аталган факты боюнча кылмыш дүйнөсүнүн идеологиясын колдогон Төмөнкү Кыргыз Республикасы жарандары кармалган. Иришма 1992 жылы 2 декабрында туулган. Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын тургуну. Ишаш 86-2002 Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын тургуну. Битми 1999 жылдын 24 мартында туулган. Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын тургуну. Экервиричуя 1998 жылы 14 ичинде туулган. Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын тургуну. Мындан тышкары, аталган адамдар эркинен ажыратуу жайларында жазасын өтөп жаткан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн каржылоо максатында 2005 жылдын 29 декабрында туулган Кыргыз Республикасынын жараны Сак дан 150 000 сомдук Нексия үлгүсүндөгү унаасын алып, мыйзамсыз сатып жиберишкен. Унаадан түшкөн каражаттар Греф деп аталган адам үчүн Кыргыз Республикасы түрмөсүнө жөнөтүлгөн. Жүргүзүлүп жаткан тергөө иш-чараларынын алкагында МШ жана ША Баткен Рийбдин убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Тергөө иштери уланууда.